Журналист Болот Темиров 23 ноябрь күнү кечинде Бишкек-Москва каттамы боюнча өлкөдөн чыгарылган. Бишкек шаардык сотунун чечими боюнча айыпталуучуга кылмыш жана жаза кодексинин 70-беренесине ылайык эл аралык келишимдерге жана Кыргызстандын мыйзамдарына белгиленген тартипте өлкөнүн аймагынан чыгаруу боюнча чечими кабыл алынган. Бишкек шаардык сотунун соттук коллегиясынын 2022 жылдын 23 ноябрындагы өкүмү менен Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун 2022 жылдын 28 сентябрындагы өкүмү өзгөртүлдү. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 70 беренесине ылайык Болот Темиров эл аралык келишимдерде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын аймагынан чыгарылды. Жактоочуларынын апелляциялык даттануусу канаттандыруусуз калтырылды. Бишкек райондук соту 23 ноябрь күнү прокуратуранын апелляциялык кароосунда Темировдун Орусия жараны экендиги аныкталып, мамлекеттик чек араны мыйзамсыз өтүү жана документтерди жасоо деген берененин негизинде соттун өкүмү чыгарылган. Мыйзам бардыгы үчүн бирдей, бир жагынан алганда мыйзам бардыгы үчүн катаал, экинчи жагынан мыйзам бардыгы үчүн адилеттүү болууга тийиш. Эгер андай болбосо, анда мамлекеттеги мыйзамдуулуктан чыгып кетебиз. Например, вот по тем статьям, которые... Менимче Болот Темировго карата жеңил эле сот чечим чыгарылды деп ойлойм. Анткени өзү жаран катары катталган өлкөсүндө кенен иштеп, эркин жашаганга мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы Америкада же Англияда чет өлкөлүк жарандардын мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү жана документтердин жасоо боюнча иш козголсо, анда катуу чара көрүлмөк. Мындай берене менен өмүр бою түрмөдө отуруу жоопкерчилигине тартылмак же ири суммада айып пул төлөмөк. Ал эми Темировдун өлкөдөн чыгарылышы боюнча коомчулукта ар кандай пикирлер айтылып, саясий боек берүү аракети дагы көрүлүүдө. Соттун чечимин сот чечим чыгарды, Ички иштер министрлиги расследование жүргүздү, прокуратура аны утвердить этти. Причем тут я? Еще раз говорю, ну естественно, это не я, не наше ведомство. Суд принял решение и выдворили. Мамлекетте тартип сакталып, мыйзамга баш ийбеген жарандарга чара көрүлүш керек деген эл өкүлү Шайлообек Атазов да билдирет. Колун кайрып алып кетип атат, башка деп. Эми кээ бир адамдарга колун кайрып алса укпайт да. Мамлекетте тартип жок болуп атат. Буга чейин Свердлов райондук соту Болот Темировду кылмыш жана жаза кодексинин 2-беренесинин документтерди жасалмалоо негизинде кылмыш жасаган деп таап, бирок мөөнөт өтүп кеткени үчүн жазага тарткан эмес. Анткен менен бул өкүмгө прокуратура макул болбой, шаардык сотко кайрылган. Свердлов райондук прокуратурасынын билдирүүсүндө Темиров 2010 жылы 26 октябрында мыйзамсыз алынган паспортун колдонгон. Асылбек Баялиев, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.